90%-дан ашығы рак илдетіне чалдыққан. Мына дарақтар бөлтөк-сөлтөк шишик, это опухоль раковой древесины деп айтылат. Бүгін мына ушул дарақтар мурдагыдай бір күчтүү нодаларды чыгара албай калды. Жылдан жылга пасайып кетип атат да күчү, алычы. İçi göңдөйлөнүп, курту куюлуп, Biz bir darakты alsak, orada 3 darakты келди деп атабыз. Ошон үчүн ойлоп огула, баарын кыйып салды, талкылап салат дегенде. Анын ордуна бир дарак алсак, анын үстүнө бир 3 тегебиз, керек болсо 5 тегебиз. Шаардын бул көчөбүз башка жанада тегебиз. Дарак этип отурганда сизден сураныч, мына учетто турат го 4-5 жылдык дарактарды мына акчадан кичине аябаңыздар сураныч. Бирок сөзсүз түрдө мына кичинекей 1 жыл 2 жылдык учетто отурбаңыздар. 4,5 метрликтер. Вот, ошондо отурсаңыздар, андан кийин мына элдин деле нааразычылыгы болбойт ошондо сиздергечи. Тура эмес кыркылган, формов кылган дарактарды иретке келтирип, алардын ордуна жаңыларды эгиш керек. Ошол боюнча биз силер менен кеңешип алып деген специалисттер бар. Ошолордун баарын сөйлөп, Зеленхоздон бар, ар кайсы тармактан спецтер бар, адистер. Ошолор баарын ойгун, анан бул жерден жакшы кеңеш кескен бармак оорубайт дегенде кеңешип алалы. Анткени мына өзүңөр мына маңдайды көрүп турат. Бүт кыркылып калган, туура эмес кыркылган, ооруп атат. Ошонун баарын алмаштырып, ушу Курманжандыкадан баштайлы деп атабыз. Алай гостиницадан баштап Сүйүнбай апа ошол жакка чейин. Ошонун баарын алмаштыра алдайбыз. Анткени бир иретке келтирип, көчөнүн көрүнүктүү болгондой кылып туруп. Бүгүнкү заман талаптарына ылайык нормаларды киргизишибиз керек да. Отчет уксаң, бүгүн Кыргызстан жүңгүл болуп кетиш керек эле. Тилекке каршы адамдардын дагы, жашоочуларыбыздын, шаардыктарыбыздын дагы аң сезими, маданияты өтө төмөн болгондуктан, ушул бак дарактар сөз сындырып, жок кылып, тебелеп, тепсеп турабыз. Эми жок дегенде балдарга тарбия беришибиз керек. Чоңдор өзгөчө ушул взрослый население бир кичине көзүбүздү ачайлы, кайдыгер болбойлу. Азыр ошол биз атайын Ош мамлекеттик университетинин адистерин чакырдык. Алар ар бир дарактан анализ алат. Анализдин негизинде ал ошол лаборатория аркылуу сунуш берет. Могу дарак оорулуу, могу дарак мончо гана пайыз кычкырт тегиштеп чыгып атат деп ошон үчүн ар бир дарак боюнча баягы илимий негизде жана атайын лабораториянын негизинде жыйынтык чыккандан кийин биз азыр дарактарды сүйлөшүп койдук. Өзбекстандан, Россиядан, Кытайдан себеп дегенде бир көчөнү мисалы үчүн клён кылып, бир көчөнү акация кылып, бир көчөнү ушундай ар дарактарды өстүрүп, оруштуу, ар түрдүү биологиялык ар түрдүүлүккө алып барайлы депчи. Андан кийин ошонун процедурасы биздин эң негизги биздин чачканыбыз бул ар бир жерден амал дарак койгонго чейин ушул баягы отургузуп калуу маселесин койтабыз да. Себеп дегенде аны биз дарылоо маселеси бар. Анан эң негизги азыр мэрдин талабы жанагы 3-4 метрден жогору, 5 метрден жогору ошол баягы 7-8 жылдык көчөттөрдү алып келип отургузуу маселесин койтабыз. Эмне үчүн билебиз да, 1 жылдык, 2 жылдык өсүү риск аз да. Ошон үчүн ушул маселеде биз атайын жумуш топ түзүп, буга боюнча коомдук экологиялык кеңеш түзгөнбүз. Ошол кеңеште талкуулап турабыз.